Жупунулуктун өзгөчөлүгү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Бул үммөттүн эң кайырдуусу жардылар жана бейишке алдыда кире тургандары алсыздары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Менин эки кесибим бар. Ким аларды сүйсө, мени сүйгөн болот. Аларды жактырбагандар мени жек көргөндөр. Ал кесиптер жупунулук жана Алла жолунда күрөшүү. Айтууларга караганда Жебраил алейхиссалам пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллямга келип: "О Алланын элчиси, Алла сага салам айтат жана кааласаң ушул турган тоолорду алтынга айлантайын. Кайда барсаң да сени менен бирге болушсун" дейт, деп айтат. Бул сунушту уккан Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям бир топко башын жерге салып, ойлонуп туруп анан Жебраилге алейхиссалам: "О Жебраил, бул дүйнө мекенсиздердин мекени жана колунда башка жоктордун мүлкү. Бул дүйнөдө таштап кетүү үчүн байлык топтогондор акылсыздар" деп жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзүнө Жебраил алейхиссалам: "О Мухаммад, Алла сени сөзгө туруктуу кылган" деп ыраазы болот. Айтууга караганда Иса алейхиссалам жолдо баратып, тонуна оронуп жерде жаткан бирөөнү көрөт да: "О уйкуда жаткан киши, туруп Алланы зикир кыл" деп ойготот. Ал киши көздөрүн ачып: "Менден эмне каалайсың? Мен дүйнөнү аны сүйгөндөргө таштадым" деп жооп берет. Бул жоопту уккан Иса алейхиссалам: "Андай болсо уктай бер досум" деп айтат. Айтууга караганда Муса алейхиссалам жерде уктап жаткан бирөөнү көрөт. Анын жүзү, башы, сакалы чаң болуп, башына кесек жазданып, тонун жамынып жаткан экен. Буга күбө болгон Муса алейхиссалам: "О жараткан эгем, ушул пендең бул дүйнөдө курган экен" деп Аллага кайрылат. Алла Таала Мусага алейхиссалам: "Мен бирөөгө жакшы көңүл бурсам, аны дүйнөдөн толук качыратып коерумду билбейсиңби" деп вахий кылат. Абу Рафи радиаллаху анху айтат: "Бир күнү пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям конок келген эле. Үйдөн аларды сыйлагыдай эч нерсе таба албай, мени хайбарлык бир жөөткө жиберди. Мухаммад сенден келерки Ражап айына чейин карызга же акчага ун сурап жатат" деп айтты деди. Жөөткө барсам, күрөөсүз бербейм деп болбой койду. Кайра келип пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям анын талабын айттым. Ошондо ал мага: "Аллага касам ичүү менен айтам, мен көктө кандай ишенимдүү болсом, жер бетиндеги пенделердин арасында да ошондой ишенимдүүмүн. Эгер ал жөөт мага унун карызга берсе, обадалашкан күнү баалашканыбызга жараша карызымды бермекмин. Эгер мага ишенбей жатса, анда бул соот кийимимди алып барып күрөөгө калтыр да бере турган унду алып кел" деди. Ошондон соң бул аят түшкөн: "Биз алардын кээ бирөөнү сыноо үчүн берген жыргал дүйнө жашоосуна суктанба. Эгеңдин берүүчү ырыскысы эң мыкты, түбөлүктүү." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям момунга жупунулук перс кызынын жаагындагы кал да жакшы жарашат деп айткан. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисинде: "Араңардан бирөө эртең менен ойгонгондо, ден соолугу ордунда, унаасын кечинде калтыргандай абалда жана күнүмдүк тамагы жанында болсо, дүйнө түгөл ага ыйгарылгандай болот" деп айткан. Кабул Ахбар рахималлаху айтат: Алла Таала Мусага алейхиссалам: "О Муса, жардылык сага карай келатканын көрсөң, таква кишилердин адатына ылайык ага кош келдиң де" деп айткан. Атаул Харасини рахмахуллах айтат: "Бир пайгамбар жээкте баратып балыкчыны көрүп калат да, аны карап отурат. Ал дарыянын бир жерине бисмиллах деп торун ыргытат. Торуна эч нерсе түшпөйт. Пайгамбар андан ары баратып дагы бир балыкчыны көрөт. Ал бисми шайтан, шайтандын аты менен деп дарыяга тор таштайт. Торуна өтө көп балык түшкөндүктөн сендиректеп жатып араң тартып алат. Буга күбө болгон пайгамбар Аллага кайрылып: "О жараткан эгем, бул окуянын сыры кандай? Экөө тең сенин кудуретиң менен ишке ашып жатат го" дейт. Алла Таала периштелерге парданы ачып, бул пендеге эки балыкчынын менин назарымдагы даражаларын көрсөткүлө деп буйруйт. Пайгамбар биринчинин улуу даражасынын жанында экинчинин кор абалын көргөндө: "О жараткан эгем, эми канааттандым" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Бейишке киргенимде ал жердегилердин көбү кедейлер экенин көрдүм. Анан тозокко кирип ичиндегилердин көбү байлар менен аялдар экенине күбө болдум" деген. Хадистин башка бир риваятында мындай деп айтылат:
Бейіштегілердің көбі кедейлер екенін көрдім. Байлар қайда деп сұрасам маға, дүние убаракерчілігі аларды бұл жайға кіруден тосып қойды деп жооп берілді. Дағы бір риваятта бұл хадис. Тозоқлардың көбін аялдар түзгөнін көріп, бұларға емне болған деп сұрадым. Маға аларды екі қызыл, алтын менен шафран жасына тұрған нәрселер Аллахты қылды деп айтылды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жардылық бұл дүниеде момынға белек деген. Дағы мындай риваят бар. Сулайман алейхиссалам көп байлыққа ие болғандықтан бейішке пайғамбарлардың ақырқысы болып кірет. Бай болғандықтан бейішке ақырқы кіре тұрған сахаба Абдурахман бин Ауф. Башқа бір хадисте аның бейішке жүрміліп кіріп баратқанын көрдім деп айтылады. Иса алейхиссалам бай бейішке қиыншылық менен кірет деген. Ақлы байт туралы бір хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала бір пендесін сүйсе, башына қырсық салады. Аны дағы көбірек сүйсе, бала бақырасыз жана мал байлықсыз қалтырат деген. Алланың елчisi саллаллаху алейхи вассалам жардылық сені көздей келатқанын көрсең, тақуалардың жолын улай аға қош келдің де, ал эми байлық саға бағыт алғанын көрсең, бұл күнөөлөрүмдүн биринин бұл дүйнөдө берилген жазасы деп айт деп айткан. Муса алейхиссалам Алладан, о жаратқан егем, пенделеріңдің арасындағы достарыңды айтшы, мен аларды сен үшін жақшы көрейін деп сұрайды. Алла Таала бардық кедейлер деп айтады. Бұл жерде кедейлер деген сөздің қайталанышы тастықты үшін айтылғандай еле, өте қиын авалдағы кедейлер деген маниге да келеші ықтимал. Иса алейхиссалам, мен жупунулуқты сүйем жана байлықты жек көрем деген. Чынында ал ей байқұш деп чақырылғанды жақтырчу. Арабтардың қаймақтары менен байлары мұсылман болышқандан кейін бір күні пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам келіп, кедейлерге башқа күнді бізге башқа күнді белгілесең, алар өздеріне белгіленген күні келішсін, ал күні біз келбейлі, бізге белгіленген күнді біз ғана келелі, арамызда алар болбосын деген талап қойышты. Алар бұл сөзі менен Азрети Билал, Сальман, Сухайб, Абу Зар, Хаббаб бин Арад, Аммар бин Ясир, Абу Хурайра жана Асхабы Суффа радиаллаху анхум сыяктуу кедей сахабаларды айтып жатышкан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алардын бұл сунушун кабыл алды. Анткени алар кедейлердин жытынан иренжип жатышкан эле. Арикча Асхабы Суффанын жүндөн токулган калың кийимдери катты ысыкта тер жыттанып турчу. Буга чыдоо араларында Акра бин Хабис ат-Тамими, Уяйна бин Хис Фазари, Аббас бин Мирдас Сулами радиаллаху анхум сыяктуу бай сахабаларга оор келчү. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам маселенин маңызын түшүнгөндөн кийин кедейлер менен байларды бир жерде жыйнай албастыгын билип, байлардын сунушун кабыл алды. Бирок анын артынан эле эгесине таңда жана кечинде анын ыраазычылыгын эңсеп жалбаргандар менен чогуу, өзүң да сабыр кыл. Бол дүйнө тиречилигинин жыргалын каалап, көзлөрүңдү мусулмандардан башкага бурба. Анткени биз жүрөктөрүн бизди эстөөдөн капарсыз кылып койгон жана өз кумарданууларын гана ээрчиген, иши чектен ашкан кишилерге баш ийбе. Бул акыйкат Куран эгеңерден түшкөн деп айткын. Ошондон кийин ким кааласа, Аллага ишенсин, кааласа капыр болсун деген аят түшкөн. Дагы бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курайштын төбөлдөрүнөн бирөө менен сүйлөшүп жатканда, Умму Мактум ичкери кирүүгө уруксат сурады. Буга пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көңүлү чөгө түштү эле. Ал сокур киши келип калган үчүн кабагын бүркөп ары бурулду. Ал мүмкүн күнөөдөн тазаланууну каалаганын сен кайдан билесиң? Анын ошол эскертме ага пайда берер деген аят түштү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнү бир пенде Алланын алдына алынып келет. Силер бул дүйнөдө бири-бириңерден кечирим сурагандай эле, Алла Таала да ал пендеден кечирим суроо иретинде мындай дейт: Улуулугума касам ичүү менен айтам, дүйнөдөн оолоктатышым сени жаман көргөндүгүмөн эмес, тескерисинче сага андан да баалуу жакшылыктарымды даярдап койгондугумдан эле. О пендем, эми менин ыраазычылыгыма жетиш үчүн сага тамак берген, кийим кийгизгендерди таап, аларды колдон карма. Бейиште алар сени менен бирге болот. Ал күнү адамзат кокосуна дейре терге чөмүлүп турган болот. Тигил киши сап-сап тизилген пенделердин арасынан өзүнө жакшылык кылган кишилерди таап, колунан жетелеп өзү менен чогуу алып кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү жардыларды бат-бат издеп, аларга жардам бергиле, анткени алар зор өзгөчөлүккө ээ деди.
Сахабалар алардың қандай өзгөчөлүгү бар деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнү аларга: "Карагыла, ким силерге бир маал тамак берди, ким силерге бир сыйра кийим кийгизди. Аларды таап колунан жетелеп, түзеле бейишке алып баргыла" деп айтылат деп жооп берди. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Бейишке киргенимде алдымдан бирөөнүн баскан дабышын уктум. Карасам Билал экен. Бейиштин үстүнкү кабаттарына көз жүгүртүп, үммөтүмдүн жардылары менен алардын бала бакырасын көрдүм. О жараткан эгем, булар кандай абалда" деп сурадым. Алла Таала мага аялдардын даражасын кызыл алтын менен кызыл жибек түшүрдү. Байлар болсо көп убакыт алган, эсеп менен алек болушту деди. Анан сөзү мындай деп улады: "Ошол учурда сахабаларды издедим. Абдурахман бин Ауфту көрө алганым жок. Бир канча убакыттан кийин өзү ыйлап жаныма келди. Андан эмнеге артта калдың деп сурадым. Мага: "О Алланын элчиси, Аллага касам ичүү менен айтам, сенин жаныңа келгиче өтө чоң тоскоолдуктарга кабылып, сени эч көрө албайм го деген ойго кеттим" деп жооп берди. "Эмнеге десем, мал мүлкүмдүн эсебин бере албай жаттым" деди. Абдурахманды карагылачы. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге жүрүп, өрнөктүү өмүр өткөргөн жана тирүү кезинде эле бейишке кирери сүйүнчүлөнгөн 10 кишинин бири эле. Буга карабай байлыгынын айынан ушундай кыйынчылык тартты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир кедейдин абалын сураганы барып, анын үйүндө эч нерсе калбаганын көрөт. Ошондо ал: "Эгер бул кедейдин нуру бүтүндөй жер жүзүнүн калкына таратылса баарына жетмек" деген. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бир күнү сахабаларга: "Сөзүмө кулак салгыла. Силерге бейиштин султандары кимдер экенин айтайынбы" дегенде, сахабалар: "Оба айт" дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга: "Бардык алсыз, кадырсыз, бети башы жүдүү, жазы кышы кийген бир сыйра кийимден башка ийинине илип алар кийими жок. Эч ким көңүл бурбаган адамдар. Булар Алланын атына касам ичсе, Алла жалганчы чыгарбаган кишилер" деп жооп берди. Имран бин Хусейн радиаллаху анху айтат: "Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын ичинен мага өзгөчө көңүл буруп, жакшы мамиле жасачу. Бир күнү мага: Имран, биздин назарыбызда сенин өзгөчө ордуң бар. Мени менен бирге кызым Фатима менен амандашканы барасыңбы" деди. Мен: "О Алланын элчиси, ата-энем сага садага кетсин, макул барайын" дедим. Ошентип бирге жолго чыктык. Фатиманын үйүнө барганыбызда калганы каккылады да: "Ассаламу алейкум, кирүүгө уруксатпы" деп үн салды. Азирети Фатима радиаллаху анха: "О Алланын элчиси, кел" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Жанымдагы жолдошум менен бирге керейинби" деп сурады. Азирети Фатима радиаллаху анха: "Ал ким эле" деди. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Имран" деп мени айтты. Фатима радиаллаху анха: "Сени элчи кылып жиберген Алла күбө. Үстүмдө бир кементай эле бар" деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны менен кандай орону керектигин ишарат кылып үйрөттү. Азирети Фатима: "Денемди кементай менен оросом болот, бирок башымды эмне менен жабам" деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам белиндеги эскирген курун чечип ага ыргытты да: "Ал, муну менен башыңды оро" деди. Анан кирүүгө уруксат болуп ичкери кирдик. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Ассаламу алейкум кызым, кандай түнөдүң" деп ал абалын сурады. Фатима радиаллаху анха: "Алла күбө, жаным кыйналып таң атырдым. Өзөк жалгаар нерсенин жоктугу оорумду ого бетер күчөттү. Ачкалык жанга батты" деди. Ошондо Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам көздөрү жашып: "Кызым, капаланба. Алла күбө. Мен да 3 күндөн бери өзөк жалгай элекмин. Мен Алланын алдында сага караганда сыйлуумун. Эгер кааласам, Алла мага жайыл дасторкон түшүрмөк. Бирок мен акыретти дүйнөдөн артык көрдүм" деп жооп берди. Анан колу менен Азирети Фатиманын ийинин таптап, "Сүйүнчө, Аллага касам ичүү менен айтам, сен бейишке кирчү аялдардын алдыңкысысың" деди. Азирети Фатима фараондун аялы Асия менен Мариямдын даражалары кандай деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Асия өзүнүн доорундагы аялдардын, Мариям да өз доорундагы аялдардын, сен да өз дооруңдагы бейишке кирчү аялдардын алдыңкысыңар. Үчөөңөрдүн тең камыштан үйүңөр болот. Ал жайда кайгы капа, ый-ыза деген болбойт. Абаңдын уулунун Азирети Алинин жардылыгына каниет кыл. Кудай күбө, сени бул дүйнөнүн да, акыреттин да мырзасы болгон күйөөгө бердим" деди. Азирети Алиден риваят кылынганы боюнча, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Адамдар кедейлерин кордогондо
Дүниеге түркік болчыдай жабышқанда жана алтын ақша чоғылтуда жарышқанда Алла аларға 4 бале жіберет. Бірінші ачарчылық, екінші падышаның зұлымдығы, 3 мамлекет қызматкерлерінің қиянатшылығы, 4 дұшмандардың сүрі. Абу Дарда радиаллаху анху 2 тыйыны бар кишинин сурағы, 1 тыйыны бар кишиникинен қатты жүрет деп айтқан. Bir күні Умар халифа Саид бин Амирге радиаллаху анхума 1000 дирхам жіберет. Амир үйге қапалу келет. Аялы жаман нәрсе болды деп сұрайды. Амир андан да жаманы болды деп жооп берет. Bir қанша уақыттан кейін аялына маға ескі чапаныңды алып кел дейді. Аялы алып келген чапанды сөгіп, bir қаншаға айырып, анан ақшаны кедейлерге тарату үшін ошол чүпіректерге бөліштіріп түйет. Анан намазға тұрып таң атқанша намаз оқып, көз жаш төгетті аялына, мен пайғамбарыбыздың саллаллаху алейхи вассалам, үмметімнің жардылары байлардан 500 жыл мұрда бейішке кірет. Ошондо bir бай кедейлердің тобына аралашып бейішке кіруге аракет қылат, бирок қармалып алардан бөлінет дегенін ұққам дейді. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады, 3 киши есепке тартылбай тұрып, түзден түз бейішке кірет. Бірінші, кийген кийимин жууйун дегени менен алмаштырып кийчү кийими жок киши. Экинчи, очогунда 2 казан кайнабаган киши. Үчүнчү, суусундук бергиле дегенде кайсынысын каалайсың деп суралбаган киши. Айтууга караганда bir кедей Суфьян Сауринин рахимахуллаху алейхи жанына барып насаатын уккусу келди. Суфьян ал кишиге, кел, эгер бай болсоң сени жаныма жолотмок эмесмин деди. Жардыларга жакын байлардан оолактап тургандыктан анын бай достору, аттың биз да жарды болсақ жакшы болмок деп кыжалаттанышчу. Муамил рахимахуллаху айтат, Сауринин жиналышында эң аз көңүл бурулгандар байлар, көп маани берилгендер жардылар болгонун көрдүм. Bir danışman, байкуш адам баласы жардылыктан корккончолук, тозоктон да корксо экөөнүн тең кутулмак. Байлықтың артынан чуркаганчалык, бейиштин да артынан түшсө, экөөнү тең жетмек. Жүрүш турушунда адамдардан уялганчалык, Алладан да корксо, бул дүйнөдө да ахиретте да бактылуу болмок дептир. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат, бирөөнү бай болгон үчүн урмат кылып, жарды болгон үчүн кордогон киши каргышталат. Лухман данышман уулуна, эч кимди кийими эски деп кордоба, анткени сенин да, анын да жараткан эгеси бир деген. Яхия бин Муаз рахимахуллаху айтат, жардыларды жакшы көрүшүң, пайгамбарлардын мүнөзү, алар менен жолугуп маек курууну жактырганың, таква, дурус кишилердин белгилеринен, алар менен маектешип отуруудан качканың, эки жүздүүлөрдүн белгилеринен. Eski dini bulaqların negizinde aytılgаны boyunca Allah Taala пайғамбарлардың бирине сага очуланып, сени жактырбай калышымдан сактан, анда дүниені башыңа бале кылам деген. Hazreti Ayşe, Hazreti Muaviya, İbn Amir жана башкалар берген жардамдардан чогулткан 100 000 дирхамды bir күндүн ичинде жардыларга таратып салды. Ошол учурда өзү кийип жүргөн чапаны жамаатчылуу эле. Ал ораза болгондуктан күн ага, мага 1 дирхам берсеңиз, сиздин ооз ачарыңыз үчүн бир аз эт алайын дейт. Hazreti Ayşe радиаллаху анха, ага эстетсең берейин деп жооп берет. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колдо бар нерсеге каниет кылып жашоону кеңеш берген эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдө жашап жатканда ага, эгер ахиретте мени менен чогуу болгуң келсе, кедейлердей жаша жана байлардан колдон келишинче оолак бол. Ийниңе салган чапаның жамалмайынча эскирди деп ыргытпа деген. Bir kişi İbrahim bin Adhamga rahimahullah 10 000 dirham alıp келет. Бирок Ибрахим аны алгысы келбейт. Алып келген киши суранып туруп алганда 10 000 dirham үчүн атымды жардылардын тизмесинен өчүрүп салышымды каалайсыңбы? Андай кыла албайм деп жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ислам динине кирген жана керектүү муктаждыктарын гана камсыздаган жашоодо жашаганына ыраазы болгон кишиге сүйүнчү деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, о кедейлер, Аллага чын дилиңер менен ыраазы болсуңар, кедейлиңердин сообуна ээ болосуңар, антпесе соопко жете албайсыңар деп айткан. Hazreti Umar радиаллаху анху риваят кылганы боюнча, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык нерсенин ачкычы бар. Бейиштин ачкычы өз абалдарына ыраазы болуп жашаган кедейлерди сүйөө. Алар кыямат күнү Аллага жакын болушат деп айткан. Hazreti Ali'nin rivayatı boyunca Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Алла сүйгөн пенде
қолына тиген ырысқыға қаниет қылып, Алладан разы болған киши деген. Дай bir hadiste o жаратқан Алла, Мұхаммедтің ұрығына бұл дүниеде жете тұрғаншалық ғана ырысқы бер деп айтылған. Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам, қиямат күні бай кедейдің бары, дүниедегі тереу кезімдегі үліш жан баға тұрғаншалық еле берілсечі деп арман қылат деген. Алла Таала Исмаилге алейхиссалам көңілі чөккен құлдарымдың жанынан изде деп вахи қылды. Исмаил алейхиссалам, о жаратқан Алла, алар кімдер деп сұрады. Алла Таала тура жолдан адашпаған кедейлер деп жауап берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Алла Таала қиямат күні қайда менің өзгөчө пенделерім дейді. Періштелер, о жаратқан егебіз, алар кімдер деп сұрашады. Алла Таала бергеніме қаниет қылып, тағдырыма разы болған мұсылман кедейлер, аларды дароо бейішке киргизгиле деп буйрат. Ошентип алар дароо бейішке киришет. Елдің бары есеп берүү үчүн ары бери чуркап турганда, алар жеп ичип отурушат. Бұл сүйінішті қабарлар Құдайдың бұйырғанына қаниет қылған жана өз абалына разы болған кедейлер туралы айтылды. Бұлардан да жоғары тұрған дүниеден қол үзген жардылар бар. Алардың улуулугу туралы кийинчерээк баяндайбыз. Қолындағы разы болуу жана қаниет қылуу туралы бир топ улуу сөздөр айтылған. Қаниет қылуунун карама каршысы сугалактык жана ачкөздүк. Hazreti Umar радиаллаху анху сугалактык жардылык, токпейилдик байлык. Ким өзүнө берилгенге қаниет кылып, башкалардын колундагы көз артпаса, эч кимге муктаж болбойт деп айткан. Ибн Масуд радиаллаху анху айтат: Ар күнү бир периште арштын алдынан адамдарга мындай деп кайрылат: О адам баласы, муктаждыгыңа жетиштүү болгон аз мал-мүлк сенин жолдон чыгышыңа себеп болгон көп байлыктан жакшы. Bir danışmandan байлык деген эмне деп сурашканда ал аз нерсени каалап, зарыл муктаждыктарыңды камсыздай тургандай мүлккө разы болушуң деп жооп берет. Айтууга караганда Ибрахим бин Адхам мурда Харасандын алдыңкы байларынан эле. Bir күнү сарайынын балконунан айланага көз чаптырып турса, көзүнө bir киши чалдыгат. Ал колундагы токочту жеп уйкуга кетет. Ибрахим кызматчыларынын бирине тигил кишини көрсөтүп, ал ойгонгондо чакырып кел деп айтат. Кызматчы анын буйругу менен бир аз убакыттан кийин баягы кишини алып келет. Ибрахим менен баягы кишинин ортосунда төмөндөгүдөй маек жүрөт. Токош жеп жатканыңда ачка белең. Оба, ошол токочту жеп тойдуңбу? Оба, анан тынч уктадыңбы? Албетте. Буларды уккан соң Ибрахим бин Адхам напси ушунчалыгына каниет кылып жаткан болсо, мен мынча дүйнөнү эмне кылам деп күңгүрөндү. Амир бин Абдулкайс радиаллаху анху туздалган нокот жеп жатканда бирөө келип: "О Алланын кулу, дүниеден алган ушунчалык насибиңе разысыңбы?" деп сурайт. Амир сага мындан да начарына разы болгондорду айтайынбы дегенде, тигил киши: "Алар кимдер?" деп сурайт. Амир акырет үчүн дүниөгө разы болгондор деп жооп берет. Мухаммед бин Васир радиаллаху анху курсак ачканда баштыгынан кургак нан алып сууга жибитип, тузга малып жеп туруп, дүниөнүн ушунчалыгына разы болгондор эч кимге муктаж болбойт дечи. Абу Зар радиаллаху анху bir күнү бирөөлөр менен отурса аялы келип, үйдө жегенге да, ичкенге да эч нерсе жок. Сен болсо булар менен отурасың деп жемелейт. Зуннуни Мисри рахматуллаху алейхи капырдыкка эң жакын киши сабырсыз кедей деген. Бұл баян Имам Газалинин жүрөктөрдүн ачкычы аталыштагы китебинен алып аудиолоштурулду. Китепти которгон Канатбек Аманбаев. Аудиолоштурулган Икро Медиа каналы. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро Медиа каналыбызга катталыңыздар.